Жогорку кеңештин депутаттарына жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун инаугурациясына жеке автоунаа менен келүүгө тыюу салынды. Бул туурасында вице-спикер Аида Касмалиева парламенттин жыйынында кулактандыруу жасады. Анын айтымында эл өкүлдөрүнүн бардыгынын чогуу чаран автобустар менен алып келет. Жогорку кеңештин имаратынын батыш тарабынан саат 8:30 чогуласыздар, автобустар саат 9 жөнөйт. Чакыруу баракчасы жана кызматтык күбөлүңүздөр сөзсүз түрдө жаныңыздарда болушу керек. Жеке транспорт менен барууга тыюу салынат. Иш-чара бүткөн соң жогорку кеңештин имаратына кайра эле ошол автобустар ташып келет, деди Касмалиева. Ошондой эле ал инаугурацияга байланыштуу парламенттин бейшембидеги жалпы жыйыны болбой турганын эскертти. Булак коом чекит пресс. Садыр Жапаровдун сүрөтүн кабинетинин сыртына чейин илип алгандар пайда болду. Социалдык тармактарда тараган сүрөткө үңүлө турган болсок, Калбаев Төлөнбай Мамытовичтин кабинетинин эшигинин сыртында бир эмес 2 сүрөтү илингенин көрүүгө болот. Бул сүрөт азыр социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Буга чейин Садыр Жапаровдун сүрөтүн килемге түшүрүп, артына илип алган сүрөт социалдык тармактарда талкуу жараткан. Булак медиа центр чекиткейи. Садыр Жапаров: мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн диктатурасын орнотобуз. Кыргызстанда 28 январда жаңы шайланган президенттин ант берүү кызматка киришүү салтанаты болот. Ушул окуянын алдында Садыр Жапаров BBC-ге эксклюзивдүү маек куруп, суроолорго жооп берди. Маек өлкөнүн ички жана тышкы саясаттагы эң орчундуу маселелери жөнүндө болду. BBC: Кыргызстан жакпаган бийликтүү улам алмаштыра берген, экономикасын карабаган, туруксуз мамлекет катары таанылып калгандай. Өлкөнүн эл аралык аброюн, салмагын көтөрүү үчүн кандай кадамдарга барасыз? Садыр Жапаров: Кыргызстандагы туруксуздук бийлик башындагылардын жасаган иштеринен келип чыкты. Адилетсиз болуп, мыйзамдарды сыйлабай, тебелеп-тепсеп, өзүм билемдик кылып, диктатордук иштерге баргандыктан 3 революцияны кылдык. Экономикага көңүл бурулбайт дегени бийлик башына келген ошол адамдар жана алардын айлана тегереги, акча каражат чыккан бардык булактарды, кыргызча айтканда майлуу жерлерди басып алып, өзлөрү байып, карапайым калкты унутуп койгонунан келип чыкты. Ошондон келип эл 3 революцияны жасап койду. Ал эми эл аралык деңгээлде жылуу жана тыгыз мамиле жасалбай келди бүгүнкү күнгө чейин. Эми Кудай буйруса мындан ары андай болбойт. Эл үчүн иштейбиз, айлана тегерегибизди көзөмөлдөгөнгө кудуретибиз, эркибиз жетет. Мурункулардын катасын кайталап, баягы эле эски тырмоокту баса бербейбиз. Мындан алыс болобуз. Ал эми эл аралык деңгээлде бардык мамлекеттер менен, кошуна өлкөлөр менен, Орусия, АКШ, Евро биримдик, Кытай жана башка баары менен тең атай эки жактуу кызыкчылыкты көздөгөн мамиле жасап, ошону улантып кете беребиз. BBC: Кыргызстанда мына саясий башкаруу формасы алмашып жатат. Сиз президенттик бийлигиңиз авторитардык башкарууга айланып кетпейт деп кепилдик бере аласызбы? Жапаров: Бул ар бир адамдын өзүнө жараша болот. Мен авторитардык бийликти орнотоюн деген эч кандай ниетим жок. Андай болбойт. Андай кылбашка күчүбүз да, эркибиз да жетет. Убакыт да далилдейт, көрөсүздөр. Биз мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн диктатурасын орнотобуз, Кудай буйруса. Бир мисал айта кетейин. Кошуна эле Өзбекстанды алалы. Каримовдун убагында укмуштуудай диктатура болчу. Муну бүт дүйнө жүзү билет. Биз билебиз, коңшу өлкөлөр билет. Шавкат Миромонович Мирзиев келди дагы диктатураны алып салды. Бардык дүйнө жүзүнө эшигин ачты. Азыр кандай өнүгүүлөр болуп жатат. Ал өзү дагы Каримов менен чогуу иштешип, башкарып келген. Ошол диктатураны улантып кете берсе болмок. Бирок уланткан жок. Азыр эми экономикалык өсүш болуп, инвестиция тартылып, элди турмушунда да жаңылануу болуп жатканын көрүп жатабыз. Адамдын өзүнөн да айтканым ошол. Мыйзамдар кандай жазылбасын, баш мыйзам кандай жазылбасын, андан көз каранды болбой эле диктатура орнотом деген киши орното берет. Менде андай ниет жок. Түбөлүк эч ким жана эч нерсе болбойт. Биздин дагы убакыт бүтүп, башка заман келет. Адам баласынын жашоосунда заман улам өзгөрүп турат эмеспи? Ошондуктан биз эртеңки күнүбүздү ойлошубуз керек. BBC: Демократиялык өнүгүүнүн негиздеринин бири сөз эркиндиги. Сөз эркиндигин кантип коргойсуз? Жапаров: Сөз эркиндигин, адам укугун коргоо бул биздин негизги эң башкы милдетибиз. Кыргызстанда сөз эркиндигине тыюу салуу, диктатура орнотуу деген жомок сыяктуу. Андай болушу мүмкүн эмес. Бирок 3 же 5 жылга созулушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө эл өз баасын берип, өзүнүн жыйынтыгын чыгарып коет. Мына Акаев мезгилинде эл мындайга 15 жыл чыдады.
Акырында сөз эркиндиги чектелип, коррупция күчөп, үй бүлөлүк башкаруу болгондо эл чыдабай кетти. Бакиевдин башкаруусу 5 жылдан кийин эле угулады. Атамбаевге эптеп чыдап мөөнөтү бүтөөр дешти. Жээнбековдун бийлиги болсо 3 жыл жашады. Эгерде мен дагы алардын катасын кайталап, өзүм билендик кылып мыйзамдарды тебелесем, анда мени деле 3 жылда кубалашы мүмкүн. Анткени кыргыз эли мындайга чыдабайт. Булак BBC-Чекит.com. Максат Мамытканов финансы полициясынын иши менен таанышты. Вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Максат Мамытканов финансы полициясынын иши менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттөн маалымдашты. Мамытканов экономикалык кылмыштуулук жаатындагы укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу, аны ачыктоо жана ага жол бербөө иретинде жаңыча мамиле зарыл экендигин белгиледи. Коомчулукта Финполиция кызматы коррупциялашкандыгы, ал эми анын кызматкерлери өз кызматтык абалдарынан колдоно тургандыгы тууралуу пикир орногон. Бирок бул пикирди өзгөртүүгө учур келип жетти. Биз өлкө тарыхындагы ачык айкын шайлоону өткөрүү менен саясий кереметке жетиштик. Эми экономикалык кереметке жетишүү мезгили келди. Аны ишке ашыруу ар бирибизден көз каранды. Күч аракеттерибизди 100% жумшап, жаңы деңгээлге чыгуубуз керек. Сиздердин жардамыңыздар менен бардык коррупционерлер коом итерген персоналга айлануусу тийиш. Коррупциялык көрүнүштөргө терс караган коомдо гана өнүгүп өсүү орун алат, деп белгиледи ал. Максат Мамытканов 10 күндүк мөөнөттө мамлекеттин экономикалык коопсуздугун, коомдун ишкер субъектилеринин жана жарандардын мыйзамдык укуктарын жана кызыкчылыктарын камсыздоо боюнча ишти жакшыртуу боюнча сунуш берүүнү тапшырды. Булак Акчабар ЧКТ. Шыкмаматов: Курсан Асанов ИИМдин имаратын барып басып алган деген логикага каршымын. Ички иштер министринин мурдагы орун басары президенттик шайлоодо талапкер болгон Курсан Асанов жазык кодексинин 245-беренеси имараттарды жана курулуштарды басып алуу боюнча 26 январда Ички иштер министрлиги тарабынан кармалды. Айрым эксперттер Асановдун кармалышын саясий куугунтук катары баалашса, айрымдары мындай көрүнүш жаңы бийликке келгендердин адаты болуп калганын айтышууда. Курсан Асановду кармоо боюнча чыккан токтомдо имараттарды жана курулуштарды басып алуу беренеси жазылган. Бирок эмнеге кылмышка шектелип жатканы айтыла элек. Октябрь окуялары учурунда Курсан Асанов Ички иштер министрлигинин имаратын басып алууга шектелип жатышы мүмкүн деп божомолдонууда. Октябрь окуясынан кийин митингчилердин тобу башкы прокуратурага да барышкан. Алардын көпчүлүгү Чоң Казак жана Бирбол партияларынын өкүлдөрү болгон. Башкы прокуратуранын Шыкмаматов да Жапыкеевди убактылуу жетектей турганын айтып чыгышкан болчу. Экс-депутат саясатчы Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, Октябрь окуясына укуктук баа бериле турган болсо, комплекстүү каралышы керек. Негизи эле 5-октябрь окуясын бөлүп караганга болбойт. Агуй талкаланган, массалык башаламандык болгон. Мамлекеттик органдардын баары деморализацияга чыгып калган, мамлекеттик кызматкерлердин баары жумушка чыкпай качып жок болушкан. Ошондой кырдаалда хаос болуп, эл бирин-бири тонуп кетпеши үчүн жоопкерчиликти моюнга алган көп саясатчылар, анын ичинде мен да тартипти орнотуу, мыйзамдуулукту калыбына келтирүү үчүн бардык аракеттерди жумшаганбыз. Ошондуктан бир эле адам бир эле имаратты басып алды эмес. Эгерде буга укуктук тарыхый баа бере турган болсок, анда баарын комплекстүү кароо керек. Мен ИИМдин имаратын барып басып алган деген логикага каршымын. Булак Марал ФМ. Сооронбай Жээнбеков ант берүү аземге катышпасын деп митингге чыккан эжелерди баарыбыз жакшы тааныйбыз да. Атамбаевдин жеке митингчи кызматкерлериндей эле. Акча берсең, орусча айтканда, любой саясатчыңдын абийирин кетирип берет. Атамбаевдин ич күйдүүлүгү башынан ашып жатат окшойт. Эмне үчүн Жээнбековду Садыр Жапаровдун ант берүү аземине чакырды? Себеби Жээнбеков Атамбаевчилеп кой ташка жатып алып, мамлекетиңди уруп ойнобойм, келсең атам деп атып бир спецназды өлтүргөн жок. Элди түндүк түштүк кылып бөлүп ажырын пайда кылган жок. Ичип алып кайра бийликке келем деген жок. Мына силерге айырма. Калыстык деген болуш керек, ыйман деген болуш керек. Атамбаевдин жугундукорлору тизгенди тарткыла деп жазат Эркен сөз. Шамурза Бөрүкулов: Биз кыргыздар акыйкат сүйлөп өлгөнгө качан үйрөнөбүз? Тести куруткандар Атамбаев менен Сапар Исаков экенин баарыбыз билебиз. Эми соц тармакты ачсаң эле жугундукорлор тесттеги уурулукту Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторго жабыштырып, Атурсун жоопко тартууну талап кылып жатышат. Кытай менен келишимди Сапар түзсө, бардык нерсе Атамбаевдин командасы менен ишке ашса, анан кайдан жүрүп Жээнбековтор бул жерге аралашып калат? Атамбаев болсо эле акча маселесине келгенде Сооронбай Жээнбековду шерик кылып да болуптур. Мындайга жинди болгон гана адам ишенет.
Ошондой эле коронавирус учурундагы өлүм житимге да Жээнбековду күнөөлөп жатышат. Бир адам ошол маалдагы аткаруу бийлигин башкарып турган тылтыйган өкмөт Абылгазиевдин атын айтпайт. Абылгазиев түздөн-түз күнөөлүү экенин ким танат? Эч бир иш кылбай тылтыйып олтуруп албадыбы? Ага караганда Райымбек Матраимов жүз эсе чоң иштерди жасады. Райымбек Матраимов болбогондо өлүктөр мындан 2-3 эсеге көп болмок. Муну эч ким айткысы, билгиси келбейт. Былжырап калган гени бузук трайбалисттер оң кулак сол кулагыңар менен угуп, мээңерге түйүп алгыла. ТЭЦ үчүн Атамбаев менен Сапар күнөөлүү. Бул далил керек эмес болгон аксиома деп түшүнүп алгыла. Ал эми коронавируска Абылгазиев күнөөлүү. Жээнбеков башка мамлекеттерден мурда өлкөгө карантин, өзгөчө абалды киргизип чоң иш жасаган. Ага рахмат гана айтышыбыз керек. Ал эми Райымды башыбызга көтөрүп, керек болсо премьер-министрлик кызматты дал ушул азаматка берүү керек. Анткени ал ага татыктуу деп жазат Шамырза Бөрүкулов.